Assalamu alaikum usta. Жолдошума татыктуу жубай болуш үчүн кандай ама кылышым керек? Ислам менен жашаңыз, анан кичине нафсини тыйыңыз, өзүңүздү тарбиялаңыз, эмоцияңызга баш ийиңиз, баш ийбеңиз, шариатка баш ийсеңиз, жолдошуңузга эң татыктуу жубай болосуз. Исламдын талаптарын карасаңыз эле эң татыктуу жубай болосуз. Жолдошуңуздун алып келген акчасын ысырап кылбастан кармап беришиңиз керек, үйүн таза кармашыңыз керек, өзүңүз жакшы жыттанып, жакшы кийимдерди кийишиңиз керек. Биздин устазыбыз доктор Салах Абул Хаж деген устазым бар Иорданияда. Аял киши дейт, бир күндө 3 жолу же 4 жолу үйүндө кийимин алмаштырса, мындай чектен ашты эмес дейт. Аял киши үйүндө 3 жолу же 4 жолу кийимин алмаштырса, ал чектен ашты эмес. Бул таза эле өтүп кетти. Бир күн муну кийимин кийди, бир аз сайын башка алмаштырып кийди. Бүгүн узун кийди. Үйдө жасанганды 4 жолу кийимин алмаштырса, аны чектен ашты деп айтпайбыз дейт. Ошол күйөөңүзгө ар түрлүү болуп сулууланып, жасанып, жакшы жыттуу нерселерди сээп, күйөөңүзгө табииндерден болгон бир алым өзүнүн кызын узатып жатып айткан экен да. Күйөөңдүн мурдунан сактангын талак албайсың деген экен. Анан кызы сураптыр, күйөөмдүн мурдунан кантип сактанам мен десе, күйөөңө жаман жыт менен көрүнбө, жаман жыт менен жакындаба. Жыттуу, сулуу болуп, жасанып эле турсаңар, иншалла күйөөңөр жакшы карайт, Кудайым буйрса.